Менин результатымды айтып кетсем, менин ушу 30 жыл бою жашап, жолдошум экөөбүз, мындайча айтканда, уже кол шилтеп, жашоодон тажап, ажырашканга чейин барып калган учур болгон. Ушул окуудан көп нерсени түшүндүм. Мен деле ушул акчадан проблема болуп эле өзүмчө эле акча аркылуу келгем. Бирок түшүндүм, акча адамдын тагдырын чечпейт экен. Бул жашоонун жан дүйнөң биринчи орунга коюш керек экенин түшүндүм. Анан ушул жашоо өзүгү курсунда окуп жатып, жолдошумма мамилем кайра баягы жек көрүү болуп калган да. Жашоодо баарыбыз деле почти мындай 90% жашоо ошондой болуп атпайбы? Измена дегендер көп болгондуктан ар кандай болот экен да жашоодо. Анан көңүл калып карагым да келбей калган даже. Анан ушудан окуудан мындай өзгөрдүм. Аябай кайра көзүмө жакшы көрүнүп жолдошум. Ошол жолдошума ачуумду чыгара албай, балдарыман чыгарып, балдарыма жек көрүндү болгонумду сезип билдим. Анан ошентип окуп жүргөндө аяктап калганда жолдошум мага квартира подарка кылды. Ушунча жыл жашап менен, ушунча жыл чыдап мага оор түшүктүн бардыгын бирге тартып келгениңе ыраазымын деп, мага однокомнатный жалдан Бишкектен квартира подарка кылды. Бардыгына ыраазымын, жолдошума ыраазымын, ызатканга ыраазымын, жаратканыма ыраазымын. Анан дагы самый главный айтып кете турган нерсе, мен бала кезимен ата-энем өтүп кеткен. Ата-энем өтүп кеткенине 37-38 жыл болуптур апама бала кезде. Ошо апаны деле сезбей калыптырмын. Баягы Куран окуш керек, Куран окуш керек деп эле окуп коюп жүрүптүрбүз. Бирок уже унутулуп, элестери даже жок болуп баратканын азыркы ушул окуу менен жакындашып, ата-энебизди оң канат кылып, сол канат кылып берген, түшүнүк берген ызатканга ыраазычылыгымды айткым келет. Рахмат барыңыздарга.